Молодец, молодец. Давай. Kulminasyon nokta. Ketdi. Assalamu alaikum, урматтуу Болотбек Айдаркулов YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Азыркы учурда эң актуалдуу болуп жаткан соц тармак TikTok болуп калды. Адамдардын кандай экендиген чыныгы жүзүн оңой эле ушул жактан көрүп калдык. Өтө ыплас иштерди кылып, эфирде олтургандары ошончо. Булардын ата-эне бир туугандары барбы, же ушундай кыла берсин деп тим коюшабы? Жаш муун ушуларды көрүп сабак алып келе жатат. Ушул TikTok тармагы Кыргызстандан жабылышын блоктолушун каалагандар болсо, видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону басып, биздин катарга кошула кетиңиздер. Биз сиздерге TikToктогу ыплас аракеттерди көрсөтөбүз. Биздин өлкөгө ушул нерсе керекпи же керек эмеспи? Чогуу комментарийге өз оюңузду калтыралы. Жамбашын машинанын айнегинен чыгарып алып, бүтүн Кыргызстанга шерменде болуп кыздар жүрөт. Соц тармактардын ачык таасиринен улам ушул деңгээлге жетип калышты. Бул өтө эле уят көрүнүш. Булар мыйзамды, элди мындайча айтканда эч кимди тоготпой калышты. Өзүн билемдик менен гана жашап калышты. Ушуга чара көрүп, катуу кыйноого алып органдар иштесе, ушундай ыплас иштерди кылгандар азаят эле. Эми мына видеону караңыздар. TikTok эфирде элдин алдында Кудай берген кашты түүнөн алып шермендеси чыгып отурат. Ketdi azizlar, ikkinchi qo'sham ketdi. Qachon chiqadi o'zi bu qo'sh? Men umrimda olmaganman. Sizlar shart yozaveringlar. Sochini oldiraymi, bundan keyin nima yozsa mana shu yerda yozganlarni, odamlarni hammasini fikri inobatga olinadi. Chunki xalq sevadi. Xalq sevadi. Ha, ketdi. Sochim olganlari o'lay, o'zi sochim o'zi aka jonimga ham tegib ketdi. Ha, o'zi soch, o'zi anchadan beri sochlaringni sariq bu ham nima? Aka, hali siz o'rga yutamanki, aka siz yechinib, aka sochlaringiz sariqqani aytib berasiz hali aka menga. Ha, bo'ldi. Күндөн күнгө сиздин балдарыңыздан жада калса чоң адамдардын деле оюн бузуп, ушундай жаман көрүнүштөргө үйрөтүп көндүрүп жатышат. TikToктун мындай аракеттерге уруксат бериши адамдардын ыплас аракеттерин жарыялоого чоң жол ачат. Андан көрө жабылып кеткен эле жакшы. Эми кыздарды айтпай эле коелу. Ачык эле бийлеп сөгүнүп ашатып эфирде уят болуп отурушат. Өздөрүнүн кадырын кетиришип келиңиздер. Ушул TikTok жабылсын десеңиздер, бир дана лайк басып, ушул видеону таратып кетиңиздер.